Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Сарысеп, студияда мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз жайкы жугуштуу оорулардан сак бол деп аталат. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, адисти, дарыгерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Акылбек Исаев, Чүй облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун бөлүм башчысы. Акылбек мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсыздарбы? Эскерте кетейин, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан тема боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Урматтуу Акылмарыч, биринчи эле суроом темадагыдай эле жайкы мезгилде мына жайдын 2 айы башталды. Жай мезгилин кандай оорулардан сагыраак болушубуз керек? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн сыртта жай, ысыган жай болуп атат, өзүңөр билесиңер. Жайда биз деген дагы өзгөчө инфекциялар башталат. Бул ичек карын жугуштуу оорулары. Себебин аны өзүбүз билебиз. Бул мөмө жемиштер азыр базарда, көчөдө саткандар аябай көп. Анан суусундуктарды көп ичебиз. Ал кандай суу болуп калат, таза суу болуп калабы, кир суу болуп калабы, ушулардын баардыгы ошол бүгүнкү күндө жугуштуу ошол ичек карын ооруларынын себеп болуп келет да. Ал эми биз буга чейин айтып келген баягы кызамык оорусу бүгүнкү күндө басаңдап атат. Бүгүнкү күндө эпидемиологик кырдаал ал Чүй облус боюнча азыр стабилдештирилди. Өткөн жумада эле 76 учур болуптур. Өзүңөр билесиңер, буга чейин күнүнө 50-60 болуп келсе, азыр жумасына 76. Бул деген азайганын билдирет да. Мунун себебин өзүбүз билебиз. Азыр бүгүнкү күндө бөлмөлөрдө элдер качып калды сыртта. Баягы жугуу жолдору деген кичине кыйын болуп атат да, ошого байланыштуу бул дагычы. Анан дагы бир мына апрель, май, июль айларында бизге эң көйгөйлүү маселе болуп келген бул кене энцефалити. Өзүңөр билесиңер, быйыл жайлоого, тоого чыккан жарандарыбыз аябай көп болду, кенеден жабыргандар көп болду. Көпчүлүк кайрылышып азыр деле мына бүгүнкү күндө кайрылуулар уланып жатат. Мунун себептери ушул биз жайлоого күн ысыкта эс алган чыккан мезгилде баягы кээ бир негизги эрежелерди сактабай ошо кенени чактырып алган учурлар болуп атат. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө ооруган учурлар да бар Чүй облусунда. Эң мунун негизги профилактикасы биз буга чейин айтып келгенбиз. Ошол ачык кийинбеш керек. Анан кийин мындай түстүү кийинсе ошол кенени мындай көрүнө турган болуш керек да. Өзүңөр билесиңер, кене деген бул кичинекей, айрыкча жаш балдарга алар жабышкан болсо бул көрүнбөйт. Бул кичине точко болуп тура берет дагы. Анан аны билбей суйруп алган болсок, ошол энцефалит алып жүрүүчү кене болгон болсо, ошол кене энцефалитин жугуп калышы мүмкүн да. Ал эми ичек карын оорулар бүгүнкү күндө мына өзүңөр билесиңер, күн ысыган сайын кээ жерде суу таңкычтыгы дагы башталышы мүмкүн. Көпчүлүк биздин жарандар ошол сууну сарамжалды колдонбой огороддорун сугарып калышат. Анан ошол жерлерде баягы жыл массивтерде ошол суунун жетишпестиги болушу мүмкүн. Өзүңөр билесиңер, суу деген бул бизди тазалык, суу деген бул азыр күн ысыганда адамдар күнүнө жок дегенде 1 литр 2 литр суу ичишет да, себеби деген күн ысык. Анан дагы бир маселе бул мөмө жемиштер. Азыр базарда, көчөдө, трассаны карасаңыздар, Дарбыз менен коомдор сатылып баштаптыр бар. Булардын баардыгы анан ошол жерде эле колдонушат да, анан баягы ичек карын жугуштуу ооруларын жуктуруп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө эң коркунучтуусу жаш балдарга кыйын, себеби деген жаш балдар бул оору менен көп катталышат. Азыр мына өткөн жумада эле 107 учур катталды. Бир жуманын ичинде ичек карын жугуштуу оорулары, булардын көпчүлүгү жаш балдар. Себеби деген жаш балдар ошол сууну организминен ысык мезгилинде сууну көп коротот дагы, анан жаңкы инфекция кирген болсо, бул дагы күчөтүп берет да. Азыр бүгүнкү күндө ооруканаларда жараланган ичек карын оору менен ооруткан балдардын көпчүлүгү жаш балдар болуп атат. Анан биз эми профилактика деп эле айтып келип атабыз. Өзүңөр билесиңер, ичек карын ооруларынын бул дагы эң эле негизги профилактикасы бул өздүк гигиена. Бул колду таза алып жүрүш керек. Эгерде суу жок болгон болсо, антисептиктерди колдонсо болот. Антисептик деген биз баардыгы түшүнүктүү болуш керек. Анан эгерде ошол
сууга күмөндүү болсоңуз сууду кайнатып ичкен жакшы. Себеби дегенде кайнатты сууда баягы микроб, бактериялар өлүп калат дагы, ошол адамга зыянсыз болуп калат. Анан азыр бүгүнкү күндө ошол көчөдө саткан немелер боюнча бизде ар бир райондордо ошол көрсөтмө менен рейдтер жүргүзүлүп атат. Өзүңөр билесиңер, ошол кандай эрежелер сатып атат. Анан азыр Дарыскон деген бышык мезгил көбөйдү. Анын нитратка текшерилиш керек бүгүнкү күндө лабораторияларда. Себеби деген нитрат менен отравление да болуп калышы мүмкүн. Өзүңөр билесиңер, азыр биздин фермерлер ар түрдүү жер семчиктер менен химикаттардын ар бирин колдонуп атышат. Колдонушуп атат. Муну ачык жашырыштын кереги жок. Ушундай кезектер учуруп катташып калышы мүмкүн. А негизи ушул биз айтып аткан элечи, дарбыз коондорду жол жээгинде сатып аткан мен өзгөсү менен да көрүп атам да. Аларды жолдун жээгинде сатууга тыюу салса болбойбу? Себеби текшериш да кыйын. Дарбыздардын сапатын биз айтып аткан эле ошо жугушту кандайдыр бир орун жуктуруп алыш үчүн. Аларды такыр эле баягы мыйзам чегинде соодадан токтотууга болбойбу деген суроо да. Токтотсо, көз көрүп атса баягы алып кете берет экен адам бала. Токтотсо болот. Анан көпчүлүк экенде мына өзүңөр көрөсүңөр, баягы бензин, солярка саткандар деле көрүп атасыңар. Мына канча кетсе деле артасынан келе берет. Булар деле азыр көчөдө дарбыз коон саткандар бар. Бир эреже боюнча булар ошол райондук баягы базарларда сатыш керек да. Ал жерде деген көзөмөл болот. Ошол базарга киргизгенде справкасын, каяктан келген, нитраттын составы ошол нормадан ашык көп, ошону менен текшерет. Көчөдө деген бир рейд менен аны алдырып ташсаң, эртеси күнү эле кайрадан соода кылып алышат. Соода кылгандар көп да, өзүңүз көрүп атасыздар. Анан дагы бир неме жагы, ошол сатып алуучулар өздөрү дагы ошого барып атпайбы? Ошону алып коюп атат да. Анан эгерде ал жерден соода албаган болсо, тиги соодагерлер сөзсүз түрдө эле базарга кетет. Мына биз өзүбүздөн дагы мындай тиешелүү да. Биз мисалы үчүн көчөдө чаң баскан жерден Дарыскон же башка мөмүн жемиштерди албай эле койсок, алар сооданы кыла албайт. Ал жактан сөзсүз түрдө кетет, базарга кетет. Анан рейд деген бир күн өткөзсөң, эртеси күн дагы эле келип атпайбы. Күн ысыкта деген же кечинде чыгып калат, же түнүн чыгып калат. Азыр көрүп атасыздар, көлгө кеткен жарандар ошол кечинде түштөн кийин кетет. Ошол жолдо көлгө жеткиче эле жолдун боюнда ошол соода кылып кетип атат. Биз айтып аткан химикаттардан тышкары эле ошол дарбыз коондордо ошол эле помидор, башка жер жемиштерде деле канча деген түтүн дөөрүдөн ууланып деле атат да. Чаң түтүн, өзүңөр көрсөңүз, жолдун трассасында азыр биз жылда эле мына 3 айлык мезгилинде ишембилик өткөзбөдүк. Ошол бир эле 100 метрди алсаң эле 1 тонна мусор чыгып калат. Азыр элдердин кичине мындай эскертип кетилем, ошол көлгө, көчөгө баратканда ошол мусорларды таштап алса. Анан ошол мусорларды деле ошол жерден өтүп атабыз. Кичине ошол жолдун көркүн деле бузуп атабыз. Анан ошол жерде баягы сиз айткандай соодагерлер ошол жерде эле дарбыз коон сатат, ошонун айланасы деле мусор, көрүп атасыңар. Андан тышкары ошол автоунаалардан чыгып аткан түтүндөр, ошонун баары жер жемишке баары сиңип атат да. Ошондой болуп атпайбы. Анан бүгүнкү күндө азыр дагы эң неме, тамактан уулануу дагы азыр катталып болот учурларда, кээ бир учурларда. Ири жайларда катталган учурлар кездешти. Ошол баягы салат, үйдө жасалган салаттар, жана мисалы тамагыны баягы холодильникте сактабай эле мындай ачык сактап койгон учурлар, ошондон ууланган учурлар дагы кездешип атат. Ошон үчүн мунун эрежелерин баарыбыз билебиз, бирок ошого кайдыгер кылып көз жумуп коюп атабыз да. Боло берет дейбиз дагы, эртең ооруп калгандан кийин анан бул эрежени сактаган эмес экен деп, ошол тамакты кийинки күнгө сактабастан ошол неме кылыш керек. Анан эгерде неме болгон болсо, муздаткычтарда сактаган жакшы. Себеби ачык жерде тамактар бат айнып калып атпайбы. Андан тышкары эле булардын баардыгы ошол ичек карындоолордун келишине себеп болуп чыгат. Өзгөчө өзүңүз айтып аткандай эле баягы өспүрүмдөрдү, жаш наристелерди көбүрөөк сакташыбыз керек да. Ошондой жерлерден баягы соода кылып албаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Телекөрүүчүнөн суроо келиптир, мүмкүн болсо окуп берип коеюн. Саламатсыздарбы? Суу жөнүндө айтып атканыңызды уктум. 1 литр суу бир күндө ичиш керекпи? Жайкы мезгилде канча норма менен ичсе болот деп 738 менен бүткөн абонент жазыптыр.
Бул эми бизде ошол окуу жайын окутканда ошо күн ысык мезгилине карата болот да. Эгер күн ысыкта адам канча суу жоготкон болсо ошончо ордуна толукташ керек. Эгерде антпесек биз баягы каныбыз коюлуп кетет да. Анан өзүңөр билесиңер, кээ бирлер деген сууну көп ичсе бул зыян да болушу мүмкүн. Себеби деген давлениясы болуп калышы мүмкүн. Суу көп ичкендин зыяндуулугу да барбы? Да, зыяны да бар. Анан ошону мен айтат элем, эгерде биз азыр мен норманы айтып койсом, ушундай ичиш керек деп ичсе да толук мүмкүн. Ал өзүнүн организмде өзүнүн немесинен да, талабынан да. Мисалы үчүн киши чаңкап турган болсо ал өзү ичет. Анан кийин жок, күн ысыкта мынча литр ичиш керек десе, анан себеби деген бул суу деген бөйрөгү оору болуп калган болсо, ошол кишинин давлениясын көтөрүп бериши мүмкүн, дагы башка бир кесепетке келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз өзү норма боюнча бир суткасына 1 литр суу адам суюктук колдонот. Бул деген бир эле суу эмес, бул тамак ичкенде деле, чай ичкенде деле, кофе ичкенде деле ошонун баарын эсептегенде бир суткасына 1 литр адам мындай физиологический норма да. Бул норма. Анан кээ бирлерде андан аз болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бирлер өзүңөр билесиңер, баягы туздуу тамактарды, куурулган тамактарды немегендер анан көбүрөөк колдонуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр суу дагы мындай норма менен өзүнүн немесине жараша колдонгон жакшы да. Андан тышкары баягы ысыкта, аптапта ушу өзгөчө азыркы мезгилдеги ысыктарда талаада иштеп же болбосо көчөдө ысык жерлерде иштеген адамдар көбүрөөк суу ичиш керек болуш керек, себеби тер менен кошо чыгып кетет да. Азыр бүгүнкү күндө мына медициналык мекемелерде азыр баягы порду уюштурганбыз да. Пор деген бул эгерде жаш балдар ошондой немеге келген болсо, биринчи эле ошол пункт арайны деп коет. Баягы өз илгертелине колдонуп келген регидронду сууга аралаштырып, ошол туздуу суу менен баланы отпаивать этет да. Себеби бул дагы биринчи ошол көрүнүштөрү. Эгерде ата энелер мындай эскертебиз, эгерде ошол баласы ошондой ичек карын оорусуна күмөндүү болуп келген болсо, үйдө ошону күтпөстөн ошол суюкту көбүрөөк ичиш керек. Себеби деген организмде көп суюкту жоготот да, анан баягы биз айткан бактериалдык инфекция кошулат да, анан кийин бизге айткандай дизентерияга өтүп кетиши мүмкүн. Ошого мен айтып кетип элем, эгерде жаш балдарды азыр көрүп атасыңар, себеби деген алар айта албайт эмне болгонун. Ошон үчүн эгерде ушундай көрүнүштөр болгон болсо, көбүрөөк ошол сууну кашыктап болсо да ичириш керек. Бул дагы профилактикасы окей. Андан тышкары үйдө дагы суу ичиш керек, дагы кандай баягы медициналык жардам берсе болот да. Эми азыр бүгүнкү күндө биз аптекаларда азыр контроль күчөй баштады. Себеби деген аптекаларда азыр чуркап барып эле ичип өткөн болсо, мага бул антибиотик бер, тиги антибиотик деген колдонбой турган жакшы. Себеби деген бизде ал биринчи иретте инфекцияны такташыбыз керек. Бул эмне инфекция? Мүмкүн диареяда болуп калышы мүмкүн. Диарея деген бул ошол ичек карын башталышы да. Диареяны ал үйдө эле ошол суюкту көп берсе эле неме болуп калат. Эгерде ошону дагы жардам бербеген болсо, медициналык мекемеге кайрылган жакшы. Себеби деген ал жакта биз анализ алып көрөбүз ошону. Докторлор баягы инфекционисттер диагноз койгон дурус да. Анан биз азыр антибиотик үйдө мындай жардам көрсөтөт десек, анан элдер эртең аптека жадырап барышат да, ал жерде антибиотиктин ар түрдүүлөрү бар. Анын зыяны да бар, пайдасы да бар, өзүңүз билесиз. Анын бүгүнкү күндө мындай контролдо турат да, рецепт менен таркатып атпайбы дагы. Окуп коеюн 0-10 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Солнечная терапия деген понятие, түшүнүк бар го медицинада. Күнгө канчалык жерде жүрсөк болот жана ал сасык тумоо, грипптен сактайт дейт, ошол чынбы дейт. Бизде мындай түшүнүк бар, бул жайында мындай организм чыңалтуу деген да. Чыңалтуу, күндө көп жүрүш керек. Анан күндө көп жүрсө дагы өтүп кетсе да болбойт. Анан күндүн кайсы мезгилинде сиз айткандай солнечный терапия деп атпайбы, бул көлгө баргандар көпчүлүгү чак түштү дагы күнгө жатса бул зыян. Бул эртең менен ошол саат 10га чейин 1 саат күндө жүрүш керек. Себеби деген организм чыңалат. Неме депчи, анан чак түштүккө чейин 5-6 саат жүргөн болсо көп өтүп кетти деген нерсе бар да. Тескери таасир этиш керек. Таасир этиш мүмкүн, бул анда зыян жагы бар. Ошон үчүн мен ошолорго айтып келиптим, ошондой нерселерди мен жайында көбүрөөк күнгө чыңалсам оорубайм деген, ал мындай жетканда бул анча деле неме эмес да, бул элдик неме келген, ал андан неме түшүнүк андай эмес. Себеби деген күнүн энергиясы бизге ал жерде бир эле ультрафиолет күч эмес, бунун зыяндуу нурлар да бар. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, жакын арада деле метеорологдор
прогноз берип атат, магнитный буря деп коет. Бул дагы күн өтүп кеткөн болсо адамдын баягы башка кубулуштарга өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойт элем күндө көп загар кылган деле пайдасы жок. Ошон үчүн мүмкүн болушунча күн чактыш мезгилдеринде азыр көрүп атасыңар 40 градуска чейин күн ысып атат. Мүмкүн болушунча бөлмөлөрдө же күн тийбеген жерлерде жүргөн жакшы. Анан ошол эле учурда сууну көбүрөөк колдонуш керек, себеби деген биз күндө жүргөндө өзүбүз билбейбиз, ошол сууну жогото беребиз да. Дагы адамдын алсыздыгына алып келет дагы, анан баягындай мен айткандай иммунитетке да таасир этип калышы мүмкүн. Акылмар аша, жайкы мезгилде негизи сасык тумоолор катталабы? Мына бүгүнкү күндө сасык тумоо катталат. Бул мына өткөн жумада 501 учур болуптур Чүй облусунда. Муну өзүбүз да баардыгыбыз билебиз. Бул эмне экенин. Ооба. Бул грипп эмес. Бул баягы бизде ковидтин дагы учурлары да бар. Мутация болгон. Жеңил формалар болуп атат. Анан биз билебиз да ошол июль айларында болгонбуз. Анан азыр ойлобош керек, жоголуп кетти деп. Бүгүнкү күндө азыр болуп аткан инфекция бул азыр ковидтин ошол жеңил формалары болуп атат. Мына өткөн жумада эле 501 биз мониторинг жүргүзүп турабыз эмне экен депчи. Анан сезонный грипп деген ал апрель майга бүтөт да. Азыр июльда да жумасына 500 учур болуп аткан болсо, биз баягы ойлоп аткан коронавирустун кичине жеңил формалары болуп атат. Аны менен биз жылда ал кетип калган жок. Ошол сезон учурларында Мурдагыдай эле вакцинация эмдөө жүрүп атса керек анда. Коронавируспа бүгүнкү күндө эмдүүлөр болуп атат, бирок азыр калуучулар аз да. Көбүнчө эле ажылык сапарга бараткандар алып атса керек. Түрдө алышты. Быйыл азыр ажыга сапарына бараткандар гриппке, менингитке каршы анан эмдөө алып кетти. Анан азыр кайтышты алар. Бүгүнкү күндө азыр эмдөө кабинеттеринде калуучулар үчүн вирустук гепатитке да эмдөө компаниясы дагы эле уланып жатат. Калуучулар болгон болсо, ошол эле вирус папиллома человека деп коет, кыз балдарга да эмдөө уланып жатат. Кызамыкка деле эмдөө жүрүп жатат. Азыр элдер деген мына абал тынчып калды деп токтотуп коет да, себеби деген бул убактынча эле. Август сентябрдан кийин анан күз келе баштайт. Күздөн кийин дагы оорулар күчөйө баштайт. Биз баягы эмдөө албагандардын саны дагы эле ошондой бир аз азайышы мүмкүн, бирок дагы эмдөөдөн баш тарткандардын саны бүгүнкү күндө бар. Алар дагы күзүндө ошол шарт дүгүтүп атат да. Сиз айткандай баягы бөлмөгө киргенден кийин оорулуу менен контакт болгон болсо ошондон жугушу мүмкүн. Азыр бүгүнкү күндө биз сактап турган нерсе, азыр окуучулар, студенттер баары каникулда жүрүшөт. Бул мындай жаш балдардын арасында инфекциянын азайганынын себеби дагы бир болуп атат. Эртең сентябрда дагы башталат келгенден кийин биз баары бир ошол санитардык көрсөтмө беребиз августтан баштап эмдөөнү алып кирсин депчи. Анан кээ бир ата энелер туура эмес түшүнүп алат да, бизге окууга тоскоолдук кылып атат деп. Себеби деген өзүңөр билесиң, мектепте деген бир мектепте жок дегенде 1000ден 2000ге жакын окуучулар бар. Мына 1-класстыкка келатат дагы. Келатат. Алар дагы эмдөөп кириш керек да, себеби деген биз баарын ошону профилактиканы азыр кылбасак, анан күзүндө анан инфекция көбөйүп кетсе, анан мектептерди карантинге жөнөтүшкө туура келип калат. Карантинге кеткенден кийин баягы онлайнга өтмөй, анан ал балдарга зыян, өзүнүн психологиясына дагы окуу программасына жетишин дагы кыйынчылык туруп калат да. Негизи эле баардыгы ошол убагында эле биз профилактиканы кылып койсок, анча расход болбойт да. Негизи эле биздин жалпы калкта эмдөөлөр боюнча түшүнүк өзгөрдүбү сиздин оюңузча? COVID-19 биз жалпы эле мындай жалпысын алганда эмдөөгө мындай элдердин мындай бүгүн каршылыктар жок. Каршылыктар жок, бирок кээ бир ошол баягы диний көз караш менен неме албайм дегендер дагы деле бар. Дагы деле бар экен да. Дагы деле бар. Алар деле албай жүргөн. Мына биз бүгүнкү күндө 1200 Чүй облус боюнча ошол диний көз караш менен албайм деген ата энелер бар. Балдарына дагы өздөрүнө дагы алдырбай жүргөн болот. Ошонун кесепетинен мына көрүп атасыздар, кызамык токтоп атат да, ошол эле көк жөтөл. Бул эле эмдөө менен токтотуп койсо, ошол эле тепки, неме эпид паротит деп коет. Алар деле учур менен катталып атат. Ошол барып эле сурасаң, эмдеп алган эмес, же ата энеси баягы тил кат жазып берген, мен албаймын, сотко берсең дагы, башка берсең дагы мен өзүмдүн балам өзүм жооп берем дегендер бар. Бирок ал ата энелердин жоопкерсиздиги да мындайча айткандачы. Ошол ата энелер түшүнүү менен кабыл алып койсо болот, себеби деген эмдөө. Мына көрдүңүз, коронавирустун жоголгонун дагы бир себеби ошол бир жагы иммунитетибиз пайда болгонбуз, экинчи жагы баягы иммунитет начар, өнөкөтү бар ооруларды биз эмдөө менен гана токтотуп атабыз.
мына кызамыкты деле мына 95-96% эмделбеген жарандар болуп атат да. Ачык эле көрүнүп турат биз практикада. Ошону билип туруп эле ата энелер дагы деле баягы өзү диний аалымдар деле айтып атпайбы, эмдөө анын зыяны жок. Мына ажыга барып келди, биз мына быйыл Чүй облусунан 1,5 миңге жакын жаран барып келди, баардыгы эле эмдеп эле бир жакындагы эле барып келишти. Эмдөөнүн зыяны болсо эгерде ошол Сауд Арабиясы эмдөөнү алып салмакта. Эмдөөсүз мынакей кирбейсиздер деп чекит коюп коюшту эле, айла жок алып атышат. Демек, эмдөөнүн кайсыл түрү болбосун сөзсүз түрдө ден соолукка пайдасы бар да. Анын зыяны жок. Зыяны жок. Бул эң арзан, анан эффективдүү жолу да, эффективдүү. Андан тышкары эмдөөнүн ар бир түрү эле бизде бекер болуп атат да. Бекер бизде азыр Кыргызстанда ак төлөө эмдөө деген түшүнүк жок. Баардыгы бекер. Анан кээ бир өлкөлөрдө бизге суктанып атпайбы, мына гепатитке каршы азыр бекер эмдөө, анан дарылоону да бекер жүргүзүп атат да. Себеби деген бизде улуттук программа кабыл алынган, ушул вирустук гепатит Б-ны азайтышыбыз керек. Себеби деген мына көрүп атасыңар, азыр боорду пересадка кыла баштайт. Булардын ошол анамнезин карап көрсөңүз, ошол гепатит оорусу менен ооруп келген жарандар да. Эгерде биз ошону эмдөө менен эле 3 эмдөө алат, ошол интервал менен 5 айдын ичинде ошол 3 эмдөөдү алып койгон болсо, бул өзүнө дагы жакшы, анан бул эффективдүү, анан семьясына дагы экономический көрүп атасыңар, азыр кээ бир жерде кайрылуулар чыгып атат, пересадка кылыш керек эле $1000 чогултушум керек деген учурлар болуп атпайбы? Булардын баардыгы ошол көп кездешчү жөн эле болду. бекер эмдөө менен эле бүтүрүп коюп турган нерсе да. Убагында эмдөө Убагында болду. эле. Кызамык боюнча негизи өзүңүз айтып атасыз, кичине Кудайга шүгүр, статистика боюнча баягы илдетке алгандардын саны азайып атыптыр да. Кайра ушул күз мезгилинде өзүңүз айткандай эле мектептер, бала бакчалар ачылганда күчөп кетпейби деген суроо да. Бул болушу мүмкүн, себеби деген бизде жаңкы баш тарткан жарандар дагы деле бар. Ошол мен жогоруда айтып кеттим, 1,5 миңге жакын киши ошол баш тарткандар бар. Себеби деген алар баардык түрүнөн, бул бир эле кызамык эмес, ошол эле көкчөтөн, ошол эле тепки, ошол эле эпид паротитке албаган жарандар да, гепатитти деле алышпайт. Анан кийин эртең ооруп калган болсо, булар башка бирөөгө жуктуруу немеси бар да. Себеби деген биз баягы эмдөө курагына жете элек жарандар үчүн бул аябай коркунучтуу да. Мисалы үчүн 1 жашка чейинки балдар кызамыкка каршы эмдөө албайт. Себеби ошолор үчүн коркунуч. Бул ооруп калган болсо, мектептен жугуп келген болсо, ошол эле инисини, ошол эле карындашын жуктуруп коет дагы. Себеби алар календарь боюнча суроого жете элек. Ушулар үчүн коркунучтуу болуп атат да. Анан жаш балдарда көрүп атасыңар, быйыл уже оор формада өтөт. Одышка болуп, реанимацияга, баягы искусственно дыханияга чейин учурлар болду да, биз башыбыздан өткөзүп өтүкпү. Ошондойлордун кесепети ушулар эле келип чыгып атат да. Сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөнгө мен да чакырып кетмекчимин. 583 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Клиши боюнча суроо берейин дегем. Россияда өлгөн кишилер болуп жатат. Кыргызстанда клишинин кандай түрлөрү бар жана ага каршы эмдөөлөр барбы дейт. Клишевой энцефалитке бизде мындай эмдөө бар, бирок бул деген ошол тоодо иштеген геологторго постоянно иштегендер үчүн бар. Ал бирок вакцинаны хозурашоттук негизде бул башка өлкөдөн алып келген болсо сайлат. А так бизде иммуноглобулин бар, ал бекер. Иммуноглобулин ошол чаккан кишиге гана колдонулат да. Бүгүнкү күндө ошо Бизде Кудай сактасын каза болгон учурлар кездеше элек. Бар, бирок оор формада жаткан учурлар быйыл кездешти. Кездешти. Чүй облусунда эле 2 учур болду, оор формада клишевой энцефалит менен жаткан окуучулар болду. Булар тоого барып, ошо кенени жуктуруп алып, 1 жумадан бери үйдө жатыр. Акыры баягы качан неврологик симптомдор пайда болгондон кийин келишти да. Анан ошон үчүн аларга иммуноглобулин бекер, бирок кене чаккан баарын эле биз иммуноглобулин сая бербейбиз. Биринчи ошол чаккан кенени түрүнү билишибиз керек да. Аныкташыңыздар керек. Ал кенелердин түрлөрү көп. Биз ошол энцефалитти алып жүрүүчү кене чапкан учурда гана ошолорго иммуноглобулин колдонобуз. Анан башка кенелер чыккан болсо жөн эле мындай көзөмөлгө калтырып коебуз дагы, алар эмдеп албайт. Ошол инкубационный периодто медициналык мекеменин көзөмөлүндө болот. 583 менен абонент улантыптыр. Бизде кандай клишилер анда кездешет дейт.
өтө коркунучтуулары барбы дейт, өлүмгө алып келген? Бизде ал исходу килеш деп коет, бул бар. Бул Кемин районунун Кегетти жайлоосунда, Аламидин районунун Теплоключи, Аларча, ушул анан ысык аттарынын Элдер көбүсү алып биз тоого чыккан жердин бардыгында эле бар экен да. Ошол тоолордо бул килеш кездешет. Ошол коркунучтуу формасы. Себеби килештердин түрлөрү көп, алардын баары. Биз именно ошол исходовый килеш деп коет. Бул ошо энцефалит алып жүрүүчү эсептелип калат. Эгер ал чаккан болсо канча мезгилден кийин билинет? Симптомдору кандай болот? Чаккан болсо 1 жумадан кийин эле башталат симптомдору, 1 жума 2 жумадан кийин эле башталат. Эми немеде жазып турат, 15-20 күн деп турат. Анан 1 жумада эле клиникалар чыгып атат. Себеби деген ошол биз билбей калатабыз да. Себеби деген чагат дагы үйүнө келип өздөрү жуунат, алып кетет. Тырмак менен суйруп алып таштайт, анан билбей калабыз. Анан эмне чакканын да билбей калат. Анан кээделери мүмкүн ошону көргөндүр, анан ошону кээделери түшүнгөндөр ошолорду баягы алып келип атат бизге. Бизге алып келип биздин лабораторияга берет, ошонун түрүн аныктап бергиле депчи. А эгерде табылбай калса кантип аныктайсыздар? Анда кантип анализ аласыздар? Табылган болсо биз аны эчтеке кыла албайбыз. Анан эгерде кайрылбаган болсо, эгер сиздерге кайрылды дейлик, кайрылды, энцефалит чакты деген, ушу кене чакты деген болсо биз ага иммуноглобулин беребиз. Себеби биз билбейбиз эмне чакканын. Эмне чакканын билбейбиз. Анан сиз айткандай, эгерде ошол мүмкүн именно ошол исходовый килеш болсо, жаңы клиникалык симптом болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн да бизде иммуноглобулин ар бир райондордо толук камсыздалган, бул запас менен турат. Биз ошондой учурларга колдонобуз. Кайсы мезгилдерде бул жоголот да? Апрелден июлга чейин, июлдун аягына барат дагы, анан килештердин ошол баягы активдештирилүү басаңдай баштайт да. Апрелден башталат, мына июль. Азыр мына июль учурунда дагы эле көп экен да, кездешип калышы мүмкүн экен. Кездешип атат, себеби деген мунун немеси мына биздин жарандар кайсы мезгилден баштап тоого чыга баштайт? Апрелден чыга баштайт. Апрелден, апрель, май чыгат, анан августка баргандан күздөн тоого чыкканда эле болбой калат, көлгө кетип калат, туурабы? Ооба. Ошол периодто болуп атат да. Себеби ошол периодто көп болгонун себеби дагы ошол. Себеби деген адамдар барат, анан кене баягы жайлоо деген билесиз да, чөп чаар болот, дарактар болот, ошол жерде аралап өтөт. Ошол убакта кийимине жагышып калат да, бул акырын барып денесине чага баштайт да. Ошол мезгил. Ошол эң коркунучтуу мезгил. Негизи эле бул коркунучтуу илдетке алып келет экен да. Абайлаш керек экен да. Абайлаш керек. Анан биз ошол массалык маалымат каражаттарынан анан бар жерде ошо эскертебиз. Ошол жайлоого чыкканда дагы кээ жерлерде ошол айланып мындай профилактика өткөзөбүз, бирок элдер деген мындай көңүл бурбайт экен да. Анан качан баягы чаккан мезгилде гана ушул айтпады эле деген келген учурлар бар. Симптомдор кандай болот ошондо? Симптомдору бул температура болот да, анан бул парализовать эте баштайт да нервный системаны. Ошого алып келет. Эң ошол энцефалит деген ошол коркунуч жагы ошол. Кийин барып бул ошол дем алуу же жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Ошого чейин алып барат. Ошон үчүн коркунучтуу жагы ошол. Нерв системасыны неме кылат да. Жабыркайт экен. Парализовать этет, жабыркайт. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сак болушубуз керек экен. 201 менен бүткөн абонент жазыпты. Саламатсыздарбы? Арбуздарды көчөдөн жебесек, магазиндерден алсак, айырмасы деле жокко, магазиндерде деле сертификат эчтеке коюлганын мен көргөн жокмун. Алардын химикаттары көп аз экенин кантип биз билсек болот дейт. Эми бул жараныбыз эгерде магазин, супермаркеттен алган болсо, бул талапка ыңгакуусу бар. Себеби ошо супермаркеттин администратору бар. Ал жерде ошол камсыздалган неме бар да, талап кылса болот. Эми көчөдө саткандарды биз талап кыла албайбыз, себеби деген ал ар түрдүү учурлар бар. Алар баягы айтып калышат го, биз дыйкандарыбыз алып келип эле жеринен сатып атабыз деп. Магазин, супермаркет, базарга киргенде талап бар, ал справканы талап кылса. Базарга, дүкөнгө кирерде сөзсүз түрдө текшерилет экен да. Биз жарандар билебиз да, буну укугу коргошубуз керек, андай мыйзам бар. Ал ошол кандай товар болсун, кандай неме болсун, ошонун справкасыны, жаңы нитрат, башка нерсени талап кылган акысы бар. Тигилер көрсөткөн да. Эгерде ошондой баш тартып көрсөтпөгөн болсо, бизге санэпидслужбага кайрылсын, ошол кайсы райондо болбосун, биз аларга чара көрөбүз. Дагы бир элдик ыкмалардын бири деп коелук да, ошол чын айтайын, айыл жергесинде көп эле колдонуп жүргөндөрүн мен көрөм да. Тазиктерге ошол дарыбыз менен биз айтып аткан коондорду алып келип мустак сууга
5-6 саат салып коюп анан ушу бүттү химикаттардын баары чыгып кетти эми жей берсек болот деп жегендерди учурлар кездешет. Бул канчалык деле медицинада туура? Да, андай учурлар бар. Дарыбызды салып койсо нитраты сууга чыгып кетет. Ал туура эмес. Себеби деген дарыбызды кача соймоюнча ал ичинде биз баягы немеси бар да. Ал ичинде да туура ичинде болот да. Кирбейт да, туурабы сырт эле кожурасы. Анан ал туура эмес неме, көпчүлүк айтат сууга салып койду, ал туура эмес. Себеби дарбыз деген ошол сатуучудан сураш керек. Кайсы жактан келди, анан көчөдө сатса деле справкасын талап кылыш керек. Себеби эгер бербесе ошол кайсы жерде саткан болсо ошол жакты бизге кайрылса, биз алар чара көргөнгө акча. Андан тышкары эле сиз айтып аткандай кечиресиз Акыл Имарович, баягы Кудай сактасын. Ошол дарыбызды дейликпи, коонду дейликпи, жеп алып ошондон баягы кандайдыр бир химикаттар организмине кирип ооруп илдетке кабылып калса ошол жаран сотко биригүү дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Бар, бирок эми бул кеч болуп калат да. Мисалы үчүн эгерде мисалы үчүн бүгүн ошол уланган болсо, кайрылса, ага чара көрүлөт. Кайсы жерде сатпасын, каяктан алып келди, кайсы сиз айткандай кайсы химиялык зат менен ошону өстүргөн. Уланып калды да. Анан ал убагында кайрылбагандан кийин 1 айдан кийин тияктан жедим деген болсо, бул факт болуп калат да. Биз аны таппай калабыз. Ошол дарыбызды текшерип көрүш керек лабораторияда. Дүкөндөр составында барып эле кандай нормадан ашык эле ошону текшерип көргөнгө бар да. Бул деген ошол соттошкон болсо, алар дагы сурайт да, кайсын көрдүң, кайсын анализдин негизинде деп. Ошон үчүн дүкөндөрдөн алган ыңгайлуу деп ойлойм да. Себеби аял жактан колуңуздарга чек берилет, кайсы күнү канча сомго, канча килограмм ошол дарбызды же коонду алганын. Кийин тийиштүү органдарга кайрылганда арыз менен жеңил болот деп ойлойм. Сиздерге кайрылганда деле жеңил болот да. Эми сиз айткандай баягы маркетте жараңыз, телефон чалган жараңыз айтып атат да, ошол ал жерде көрсөтпөйт деп. Ошондой учурлар да болушу мүмкүн. Себеби деген супермаркет, магазиндер дагы ар ким иштейт да. Мындай чынында добросовестно иштебейт. Ошондойлор да бар. Бар. Ал мисалы үчүн өтпөй калган көчөдөгү дарбызды маркетке өткөзүп берген учурлар да бар. Мындай былтыр кездешкен. Биз аларга чара көргөнбүз. Ошондой справкасы жок. Анан ар бир справкага печать баспайт, өзүңөр билесиңер. Аны пока ошол баягы анализге текшерип билмегенче биз билбейбиз. Себеби дарбыздын сыртынан ичинде эмне экенин билбейсиң. Ал көчөдө сатылбай калган дарбызды маркетке алып келип тапшыргандар, ошол жаран талап кылганга акысы бар. Бул каяктан келди? Эгерде ошол күмөнсүрөмдү ошол дарбызды ошол жактан алган болсо, биздин лабораторияга алып келип текшерткенге дагы акысы бар. Себеби биздин жарандын кызыкчылыгы биздин дагы кызыкчылыгыбызда. Себеби алар ден соолугу биз баары бир неме карашыбыз керек. 675 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Маркировкалар боюнча суроо берейин дегем. Сүттөрдө, айрандарда маркировкалары эскирип өтүп кеткендерди жабыштырып саткандарды кездештик, каяка кайрылсак болот дейт. Бар, мындайлар бар. Аны санэпидслужбада кайрылса болот. Анан баягы жарандардын укугун коргоо деген өзүнчө дагы неме бар, кызмат бар. Потребительский неме деп коет. Защита потребительских. Монополияга каршы. Антимонополия. Алар да бизге да кайрылса да болот. Эгерде ошондой учурда көпчүлүк жерлерде суроо өткөндөрдү оңдоп саткандар бар. Булар кылмыш козголгончулар да бар кээ бир жерлерде. Азыр бүгүнкү күндө суусундуктар да бар ошондой суроо өтүп кеткен. Анан жаңы сиз айткандай сүт азыктарын 675 бар. Демек факты бар экен да ошо. Болгон болсо кайрылса болот. Биз чара көрөбүз ого. Эгерде кайсыл жерден көргөнүңүздү тагыраак урматтуу 675 менен бүткөн абонент жазып койсоңуздар, кайсыл районго же болбосо кайсыл айылдан көрдүңүз, ошону сүрөткө тартып алып, керек болсо сатып алып акчаңызды аябай калктын ден соолугу үчүн, туурабы? Бизде азыр ошол жеке менчик баягы немелерди ошол кайрылуу болгон болсо текшеребиз да, бул внеплановый деп коет. Арыз менен атайын. Өзүңөр билесиңер, жылына баягы бир жолу текшерсин деп мораторийге киргизген. Анан көпчүлүк жарандар санэпидслужба эмне карабайт деген арыздар да бар, баягы блогерлер чыгып алып биртекени таап алган болсо эле санэпидслужба карабайт деген ал туура эмес. Себеби деген эгер ошол жерде көрдүбү, ошол биздин кыргыздан жаран ошол көзүнө баягы тамагы жакпады же башка жакпады, бизге кайрылса, ал сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Себеби бизга эч ким мындай неме жок, мыйзамда ошондой жазылган. Эгер жаран ошол жерден жабыркап неме кылган болсо, биз мыйзам артында чара көргөнбүз. Анан
жөн эле барып алып тиги бул жер туура эмес деген алардын дагы кызыкчылыгы бар. Жеке менчик баягы предпринимательствонун да мыйзамы бар да, алар дагы жөн келгенге дагы мүмкүн эмес. Антимонополия, Минэконом буларга уруксат менен гана. Андан тышкары эле ушул жугуштуу илдеттер дагы Акыл Марич баягы чач тараштарда, тиш доктурларда дагы көп кездешкен учурлар бар да. Аларды сиздер контролдоп текшерип турасыздарбы? Бар, мына мен былтыры деген билесиңер, саламаттык сактоо министринин буйругу менен жеке менчик ошол косметология салон, жаңы сиз айткан тиш доктурларды текшере баштаганбыз да. Анан кийин бизде мораторияга байланыштуу президенттин мораториясы башында токтотуп койгон. Бул моратория уже 3 жылдан 4 жылдан бери уланып келип атат. Ошонун кесепети болот. Эгерде мен ушул жарандар ошол тиш докторго барды же баягы сулуулук салонуна барды ошол жабыркаган болсо, биз ага сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Эгер кайрылган болсо, анан алдын ала барып аларга киргенге да биздин укугубуз жок. Бизде моратория деген ошол. Демек сиздерге токтотуп турган эле ушул болуп атат да, ошол моратория менен эле келип атат. Эгерде ошол мораторияны алып салган болсо, мына себеби деген жугуштуу оорулардын азыр бүгүнкү күндө актуалдуу, өзүңөр билесиңер. Ошол эле вирустук гепатиттин, кан аркылуу жугуучу инфекциялар, ошол эле ВИЧ инфекциясы булар жугат, булар коркунучтуу. Бирок мыйзамда биз киргизген жатабыз ошону, бирок азыр талкууда жүрүп атат. Эгерде ошону болгон болсо, мында мораторияны алып салган болсо, жаңы сиз айткандай сулуулук салон болобу, башканы болобу 1 жылда мындай иретке келтирип коебуз. негизи менин оюмча текшерүү керек го деп ойлойм да. Бул жарандык менин позициям, себеби сулуулук салондору жана башка медициналык чакан кандайдыр бир жеке менчик ишкерлер көбөйүп баштады. Алардын ичинде тейлөө кызматы кандай болуп атат, ошол эле санитардык абалы кандай билбейбиз да. Биз барып аны текшергенге да мүмкүнчүлүгүбүз жок Тобокелчилик менен кайрылып атат, билебиз аны. Өзүңүз айтып аткандай эле ВИЧ инфекциясы же болбосо ошол эле гепатиттин түрлөрү жылдан жылга Кыргызстанда көбөйүп атат да. Азыр ошол саламаттык сактоо министрлиги кайрадан ошол жандандырган жатат. Ошол жаңы сиз айткан жеке менчик салондорду, сулуу салондорду, стоматология, бизде азыр жеке менчик клиникалардын саны аябай көп. Өтө көп. Лицензиясы бар да бар, жогу да бар. Ошол боюнча азыр бул кайрылуу болгон. Эгерде оң жыйынтык чыккан болсо, буларды кайрадан текшерүү башталышы мүмкүн. 787 менен бүткөн абонент жазыптыр. Базарларда лаборанттар акча алат 20-50 сомдон ар бир жемиш үчүн. Бул канчалык деңгээлде туурабы дейт. Анан пакеттерге алмаларды салып кетет, ошол продуктларды ошол туурабы дейт. Бул базардагы лабораториялар бул ветеринардык инспекцияга тиешеси бар. Сиздерге тиешеси жок, Ооба, бизге жок. Бизге тиешеси жок. Эгерде ошондой учурлар каттырган болсо, ошол кайсы райондо жашасаңыз, ошол райондун ветеринар инспекцияга кат аркылуу кайрылсаңар, алар чара көрүшү мүмкүн. Ошол сиздин түшүнбөгөн жерлериңизди пресс-грантын көрсөтүшү мүмкүн. Мүмкүн алар ошондой козу расчёттук лаборатория болуп калышы мүмкүн да. Анан сиз айткандай кээ бир акчасын алып жөн эле лаборатория текшербей эле кеткен учурлар да болушу мүмкүн. Бул биздин кездешет, биздин турмушта. Эгер ошондой учурларга болсо, ошол ветеринар инспекцияга кайрылса, алар чара көрөт болуш керек. Акыл Марич, бизге берилген убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин, жалпы көрүп аткан телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Биринчиден мен ошол өзүмдүн кесиптештеримди келе жаткан Месина кесиптик майрамы менен куттуктайт элем. Азыр ушул түшүктүү кесибинде мен ийгиликтерди каалайт элем. Анан жарандарга кайрылат элем. Азыр мына күн ысып кетти. Өздүк гигиенаны сактаңыздар, оорубаңыздар. Эгерде ошол биз айткан профилактикалык жаңкы немелерди, эрежелерди сактасаңыз эле, биз баарыбыз ден соок болобуз. Бизге да жумуш азыраак болот. Бирок деген бүгүнкү күндө мына жугуштуу оорулардын келип чыгышынын себептерин жогоруда айтып кеттим. Бул жөн эле ошол өздүк гигиена, колуңузду таза жууңуз, анан мөмө жемиштерди неме кылыңыз, анан көчөдөн даруз коон, мөмө жемиш алган болсоңуз, справкасын талап кылыңыздар. Бул силердин укугуңар. Эгерде ага да неме болгон болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин дайым телефон горячий линия бизде иштейт. Биздин санэпидслужба бизге баардык эшик ачык, жарандарды кабыл алабыз. Рахмат Акыл Марич, убактыңызды бөлүп келгениңизге. Жалпы калачан биздин дарыгерлерди биз дагы чын жүрөгүбүздөн биздин телекомпаниянын атынан куттуктап кетмекчибиз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.